Welcome to West Virginia. Дайыма айтып жүргөндөй, West Virginia Америкадагы ең бір тоолуу штат болып саналат, достор. Мына бул West Virginia'нын сүрөтүндө жалаң тоолор тартылып турат да, ошон үчүн. Азыр биз West Virginia штатындабыз. Кентукки штатына жүк алып бартабыз. Эс алганы токтоп, бүгүнкү видео Америкадагы билим берүү тармагы кандай уюшулган ушул темада болот, достор. Кирип, сиздерге кайрадан дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. West Virginia. Мына бул жакта дагы журналдар, буклеттер бекер коюлуптур. Каалаган журналды алып алып, жолдон окусаңыздар болот. Мына бул жерде West Virginia штатынын картасы турат. Бул жактын да ичин сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерден дагы дрон учуруп, West Virginia'нын тоолорун сиздерге көрсөтсө болот экен, достор.
жөнөкөй жыгачтардан тозуп коюптур да, эс алуучу жайдын тегерегин абдан сонун кооз көрүнөт экен. Достор, Америка Кошмо Штаты билим берүү тармагы боюнча дүйнөдөгү эң бир алдыңкы орундарда турган өлкө экенин баарыбыз билебиз да. Мен сиздерге азыр билим берүү тармагын түшүндүргөнгө аракет кылайын. Ар бир адам Америкага келгенде балдары болсо билим берүү тармагын ойлонот да. Биздин балдар кандай мектепке барат, кийин мектепти бүткөндө кайсыл окуу жайына өтүшөт деген суроолор абдан мисалга алганда биздин мекендештердин арасында болот да. Америкада кичинекей балдардын түйшүгү деп койсок болот. 4 жашынан башталат да. 4кө чейин жыргал жашоо, оюндан башка эчтеке билишпейт. 4 жаштан баштап баягы билим берүү тармагы кичинекей балдар үчүн башталат да. Менин кызым дагы Салима 22 июнда 4кө чыкты. Бруклинде төрөлгөн өзү, Нью-Йорк штатында. Американын гражданкасы болуп эсептелинет. Бүт свидетельство о рождениясы берилген, social security'си берилген. Анан бул образование Америкадагы мени дагы ойлонтпой койбойт. Анткени мен дагы ошо кызымды кайсыл мектепке, кайсыл садикке бериш керек, кийин кайсы мектепке бериш керек, андан кийин кайсы окуу жайга өткөрүш керек деген ой келип турат да. Анан Америкада көп кишилер үй сатып алып аткан анан негизинен Америкада көп кишилер үй сатып алуунун астында ошол райондогу мектептерди бир сыйра анализ кылып чыгышат да. Кайсыл районда жакшы мектептер болсо, ошол районго барып үй сатып алууну каалашат да. Иштебесең тиштебейт дегендей, кичинекей балдар төрөлгөндөн кийин кээ бир кишилер 2-3 айынан баштап эле бала бакчаларга бере башташат да балдарынчы. Анткени жумушка барып иштеш керек да, акча табыш керек. Же болбосо жанагындай беби-ситтер дегендерди нанимать этип, ошо балдарын каратышат да. Ошо Кыргызстандан келген көп биздин кыздар башында ошо беби-ситтер болуп иштешет да. Ар кандай возрасттагы американецтердин балдарын карашат. Кээ бирөөлөр бир баланы карашат, кээ бирөөлөр 2 баланы карашат. Ар кандай возрастта. 2-3 айдан баштап мектепке барган учурда дагы ошо балдарды мектепке чейин жеткирип, тамактарын жасап берип, кийимдерин жууп, ütүктөп, үйлөрдү жыйнап дегендей. Бебиситерлердин көбү ошо кыргыз биздин мекендештер көбүнчөсү ошо иштеген жеринде жашап иштешет да. 5 күн же 6 күн иштешет, анан 1 күн выходной бергенде эшке чыгып, көбүнчөсү Бруклинде тургандар Манхэттенге барып, Бруклинди кыдырып, океандын жээгине барып, 1 күн эс алып кайра келип, анан жумуштарын улантышат да. Андан кийинки тепкич балдар 5 жашка чыкканда 6 жашка чейинки мектеп ичиндеги бала бакчаларга барышат. Муну Америкада киндергарден деп коет да. Ал жакта кичинекей балдарды тамга таанууну үйрөтө баштайт, окуганды үйрөтө башташат, санаганды үйрөтө башташат. Ошо мектепке акырындан көндүрө башташат да. Ошо бири-бири менен сүйлөштүрүп,
ошо мектептин ичинде өзүн коркпой алып жүрүүсүн үйрөтөт да. Балдар 6 жашка, балдар кыздар 6 жашка чыккандан кийин накта мектеп билим берүү башталат да. Бул 1-класстан 5-класска чейин elementary school деп коет да. Андан кийинки тепкич 6-класстан 8-класска чейин middle school деп башка мектепке которулат. Анан 9-класстан 10-класска чейин high school деп коет да. Бул мектеп билим берүүсүндө 3-уровеньде. Андан кийин эгер балдар кааласа, кийин университетке жакшылап даярданып өтөм десе, 13-класс бар да, Америкадачы. Бул advanced placement деп коет да. Бул 13-классты каалагандар окушат, каалабагандар окушпайт. Ошон үчүн кичинекей балдар, Америкадагы балдар мектепти бүтүш үчүн 1-класстан баштап 12-класска чейин 3 мектепти алмаштырышат. Elementary school, middle school, анан high school болуп. 1-класстан 5-класска чейин жана elementary мектепке, скулга барышат деп атпайбызбы, балдарчы. Ошондо бул балдарды катуу тартип менен кармашпайт да Америкада. Балдарга свобода берет да. Булар кичинекей балдар класста отурганда басып жүрө берсе болот. Бири-бири менен сүйлөшө берсе болот. Кээ бирөөлөр сүрөт тартып отурса да унчугушпайт. Кээ бирөөлөр китеп окуп отурса, башка нерсе менен алек болуп атса, бул мугалимдер запрет кылбайт да. Анан бул балдарды 3-класста катуу тест жазышат да, бул балдарчы. Анан ошол тесттин результаты менен балдарды уже определять этишет да, мугалимдер. Одаренный балдар, анан простой балдар деп. Анан одаренный балдарга кичине сабак учурунда дагы кичине оорураак суроолорду берет, үй тапшырмасына дагы кичине оорураак суроолорду берет. Мындай жөнөкөй балдарга жөнөкөй суроолорду бергенге аракет кылышат да. Анан достор, бул elementary school'да ар бир балага индивидуальный отношение жасашат да. Бая баланы сураганда дагы аягында баасын общий айтышпайт да буларчы. Бул ар бир баланын электронный баа кое турган жери бар. Ошол жака жазып коет. Ошол бааны бир да классташы көрө албайт. Ата-энеси гана көрө алат, анан бала өзү гана көрө алат да. Баягы кээ бирөөлөр начар баа коюп койсо, башка балдардын арасында кемсинип калат деп, Американын системасында ошо ким кандай баа алып атат, өзү гана, анан ата-энеси гана билет. Анан балдар, кыздар 6-класстан 8-класска чейин middle school'da окушат. Middle school'da окуганда обязательный окуй турган сабактар бар. Анан 8-класстан баштап балдарга свобода берет. Булар өзлөрү кызыккан, өзлөрү жакшы билген, баягы күчүн сезип калышат. Анан ошол өзлөрү тандаган сабактарга басым кылышат да. Андан кийинки акыркы ступень бул high school деп коет. High school бул 9-класстан 12-класска чейин окушат. Ошол учурда бул физкультура сабагына дагы абдан катуу көңүл бурушат. Бул мектептен ошол 9-класс, 10-класс, 11-12-класстарда физкультурага катуу көңүл буруп, мектептер арасындагы мелдештерди, райондордун арасындагы, штаттардын арасындагы мелдештерди уюштуруп, кимдин таланты бар экенин байкашат да.
Анан кимдин таланты болсо уже мектепти бүткөндөн кийин эле спорт жагына кетип Американын баягы честин деп коет го, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчтарында, ар кандай соревнованияларда, чемпионат мирада, олимпиадада уже коргонгонго уруксат алышат. Анан балдар 12 классты бүтүп, high school'ду бүткөндөн кийин ар бир мектепте баягы выпускной экзамендер болот. Ошо выпускной экзамендерден кийин ар бир мектепте торжестволор болуп, анан ар бир балага high school'ду бүттү деген диплом тапшырылат да. Ошону менен мектеп системасы аяктайт. Анан баягы университетке өтө кийинки баягы билим берүүнү улантам деген балдар анан 13 класска кетишет да. Жана айткандай advanced placement деген 13 классты окушат. Бул 13 классты окуганда Американын 90% баягы университеттерине өтүүгө жеңилирээк болот да. Бул Великобританиянын дагы университетине, андан тышкары дүйнөдөгү 50 мамлекеттин университеттерине өтүүгө баягы жеңилдик алат. Ошол андан кийинки образование баягы высший кетет. Кээ бирөөлөр колледжге тапшырышат. Бул колледж деген биздин баягы техникум сыяктуу, училище сыяктуу. Колледжге тапшыргандар болот, колледжге тапшырбай университеттерге тапшырып баягы высший образование алгандагы жигит кыздар болот. Американын университеттери абдан күчтүү университет болуп салынат. Дүйнөдөгү көп мектеп бүтүрүүчүлөрү Американын университетинде окусак деген ойлору чоң. Дүйнөдөгү мамлекеттердин болгон бүт мамлекеттердин президенттеринин 12-си өткөндө карадым эле, 12-си ошо Америка университеттерин бүткөн президенттер экен да. Достор, мен жана эс алуучу жайдан дрон учурамды унутуп калыптырмын. Ошо Вирджиния штатындагы эң опасный жол бул 68-чи жол да. Ошо 68-чи жол абдан тик, ылдыйыш, өйдөлүш. Атайын местага келдим. Ушул жерге келип, ылдыйышка түшөөрдүн астында бир 10 чакты километр азыр ылдый түшөбүз. Ошонун астында трактор ушака токтоп, тормуздарды текшерип алыш керек да, бесирач. Ушул жерден азыр мен дрон учурам. Вирджиния штатынын бактуу тоолорун көрсөңүздөр болот. Анан жана биз Америкадагы билим берүү системасын бир сыйра карап өттүк. Мен деген бул чындыкпы же имишпи билбейм, айтышат. Ар бир жыл сайын кичинекей балдар, кыздар мектепти бүткөнгө чейин бир класста окубай жыл сайын чабыштырып турат депчи. Бул калппы, чынбы билбейм, муну да такташ керек. Бирок мен Америкада 8-9 жыл жүрүп, бир да жолу көргөн жокмун да. Мектепти бүткөнүбүзгө 5 жыл болду, 10 жыл болду, 20 жыл болду, 30 жыл болду, 40 жыл болду деп атайын чогулуп, Кыргызстанга окшоп, бая майрам кылып, классташтар чогулуп, эски өткөн кеткендерди эстеп, 3 күн бакылдап, жылкы союп, уй союп дегендей. Мугалимдерди чакырып, кафелерге барып, тоого барып, көлгө барып эс алыптыр дегенди уккан жокмун. Бирок мектепке киргенден баштап, мектепти бүткөнгө чейин 3 школду обязательно алмаштырат. Elementary school, middle school, анан high school деп. Бүгүнкү видео сиздерге жакса, каналга катталып, лайктан басып, өзүңөрдүн оюңарды бөлүшүңүздөр, достор. Анан 700
21 болуп турбуз. $50 оюн ойнотуп коелу. Ушул видеонун астына ар бир мекендешибиз каналга катталып, өзүңөрдүн атыңарды жана фамилияңарды жазып, анан кайсыл жердин кулунусуңар ошол жакты жазып койсоңор, например, мен Алмаз Эгембердиев, Ысык көл, Каракол шаары деп жазмакмын да. Ошо сыңары сиздер дагы өзүңөрдүн атыңарды, фамилияңарды ушул видеонун астына жазып, анан кайсыл жердин кызысыңар, кайсыл жердин уулусуңар, ошол областты, районду, шаарды же болбосо айылды жазып койсоңуздар. Бир жумадан кийин, 1,5 жумадан кийин мен үйгө барам. Ошондо бир жума, 1,5 жуманын ичинде түшкөн биздин жарандардын, катталуучулардын списогун баарын жазып, бир идишке салып, анан мага ишенбесеңиздер, 4 жашка чыккан кызыма тегеретип туруп бирөөнү суруп чыгабыз. Ошол киши $50 утат. Ошондой бир $50 оюнду ойнотуп коелу. Мейлиңиздер, баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Грин карта ойноңуздар, биз Америкадан күтөбүз. Баардык жакшылыктарды сиздерге каалап кетем. Кийинки видеодо жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы, кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Консон деши бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы.
Достор, Кентукки штатына кирдик. Жүк жеткире турган жерге дагы 3,5 сааттык жол калды. Адам экенбиз, бир нерсени унутуп калат экенбиз, бир нерсени эстейт экенбиз. Америкадагы билим берүү тармагынан мен 2-3 маселени унутуп калыптырмын. Азыр ошол жөнүндө сиздерге кошумчалап коеюн. Америкада жана айткандай билим берүү мектептери, мамлекеттик мектептер бар, анан частный мектептер бар. Частный мектептерде бөлүнөт экен да. Жалаң эркек балдар окуган мектептер бар экен, анан жалаң кыздар окуган мектептер бар экен да. Бул мектептердин баары абдан кымбат экен. Жыл сайын 20 миңден 60 миң, 70 миңге чейин төлөй турган мектептер бар экен да. Мамлекеттик мектептер болсо, мамлекеттин бюджетинен камсыз кылынат. Бирок статистика боюнча частный мектепте окуган балдар ийгиликтүү болот экен да. Кийин көбү жогорку окуу жайларына өтүшөт экен да. Анан мектеп балдарын мектепке баргандан баштап бүткөнгө чейин Америкада сары автобустар ташышат да. Мен ар кайсы штаттарда жүрүп анча-мынча чогулткан видеолор бар болчу, ошо сары автобустар боюнча. Ошол видеонун акырында ошол видеону коюп берем сиздерге. Анан бул автобустар срогу кетип, списанияга кеткенде ар кандай частниктер, ар кандай организациялар сатып алат экен арзанчы. Мен 2-3 күн мурун Джорджия штатына барып, ошо Джорджия штатынан Нью-Йоркко арбуз алып келгем да. Америкада арбуз эрте бышат. Майлар деле быша баштайт да. Анан ошол списанияга кеткен автобустарды сатып алып, предпринимательдер арбуз менен заниматься эткендер. Ошо таладан терезелерин алып салып, ошол мектеп автобустары менен ташып келишет экен да. Ташып келип, аякта көбүнчө мексиканец балдар иштешет экен. Эртеден кечке выходной жок иштешет экен. Ошол автобустарды мен өткөндө Джорджияга барганда тарткам. Ошол видеонун акырында болот. Айтайын деген маселелер бүттү го дейм. Мейлиңиздер анда. Достор, мен азыр Джорджия штатындамын. Мектептин автобустары эскиргенде Джорджияда алып алышып арбуз ташыган машинага айлантып коюшат экен. Көбүнчөсү мексиканецтер иштейт экен, ушу автобустун терезелерин алып салып, ичине арбуз ташышат экен да. Мыякта мексиканецтер иштеп атат, таладан терип келинген арбуздарды түшүрүп атышат да. Иштеп атышат. Бул жактан арбуздарды алып келип, палеттерге салып, анан тракторга жүктөп, ар кайсы штаттарга жиберишет экен да.
өткөндө айткандай форклифт менен көп жумуштарды бүтүрүшөт да Америкадачы. Жакта мексиканец балдар иштеп атышат. Арбуздарды коробкаларга салып атышат.